Россияда коронавирус инфекциясына каршы вакцина сыноодон ийгиликтүү өттү. Изилдөө ийгиликтүү болгонун Иван Сеченов университетинин трансляциялык медицина жана биотехника институтунун директору Вадим Тарасов билдирди. Бул тууралуу орусиялык маалымат булактары жазышууда. Россиянын өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги 18-июнда Сеченов университетинде Николай Гамалеев атындагы улуттук эпидемиологиялык жана микробиологиялык илимий борбору тарабынан иштелип чыккан коронавирустук вакцинанын клиникалык сыноолору башталгандыгын маалымдаган. Сеченов университетинде дүйнөдөгү биринчи коронавируска каршы вакцина сыноодон ийгиликтүү өттү. Изилдөөгө катышкан ыктыярчылардын биринчи тобу шаршемби күнү, экинчиси 20-июлда үйлөрүнө жиберилет, деди окуу жайдын директору. Изилдөөгө катышкан ыктыярчылар эки топко бөлүнүп, анда вакцина биринчи топко азыраак, экинчи топко эки эсе көп берилген. Алгачкы күндөрү жарандардын дене табы көтөрүлүп, андан башка эч кандай терс реакциялар байкалган эмес. Ыктыярчылар узак убакыт бою обочолонгондуктан бул нерсе алардын психологиялык абалына таасир этип, изилдөө учурунда эмоционалдык стресс күчөгөн. Мындан улам изилдөө жүргүзүүгө психологдор да тартылган. Булак Назарньюс чекиткейжи. Турсунбек Акун: шайлоону эч ким токтото албайт. Эгер президент шайлоонун мөөнөтүн жылдырып койсо, аны сындагандар эки эсе көп болот. Президент кызмат абалынан пайдаланды, адамдардын укугун четтеди. Пандемияны туура эмес пайдаланды деген сын пикирлер айтылат. Бирок шайлоону эч ким токтото албайт. Азыр парламенттик шайлоону токтотуш керек деп кыйкырып жаткан депутаттардын партиялары шайлоого катыша турган боюнча БШКга арыз берип жатышпайбы? Президент шайлоону өткөрүү боюнча жарлыкка кол койду. Себеби Конституцияда ошондой жазылган. Президент жарлыгы менен шайлоону жылдыра албайт, деди Турсунбек Акун. Булак аргумент чекиткейжи. Чынара Капарова: ооба, абал оор, эл кыйналып жатат. Өзүм көрүп, аралашып жүрөм. Тилекке каршы абалды пайдаланып, өзүн пиар кылгандар да четтен чыгат экен. Өкүнүчтүү. Оорудан кийинки эле опурталдуу тема шайлоо болду. Бири жылдырыш керек, бири өткөрүш керек деген пикирлер, талаптар, сунуштар байма-бай чыгууда. Шайлоо өтпөсө азыркы 6-чакырылыш иштей берсинби? Кетишсин, жоголушсун чимкириктер. Деги эле койчу, эмне деп гана сындап, тилдеп каргаган жоксуздар. Мен деле азыркы жогорку кеңештин курамынын 90%-на каршымын. Анда шайлоону 1 жылга жылдырып, жогорку кеңештин колу менен азыркы өкмөттү отставкага кетирип, өздөрү самороспуск кылып, бүт бийликти 1 жылга президентке өткөзүп бериш керек болот. Ошондуктан шайлоо өз убагында Кореядагыдай эле эрежелерди таксактоо менен өтүп, бардык мамлекетте оору, айрымдарында шайлоо өтүп эле жатат. Жаңы курамды шайлап, жаңы өкмөт түзүп алып, жаңы жашоого багыт алалы. Түкүрүк эмес, өзүңөр каалаган депутаттарды шайлап алгыла. Дагы биртке тыйынга алданып, кулунубуз эле гумпомощь берген деп тандабай, өлкөнүн жүгүн көтөрүп кете турган жаңы жүздөрдү тандагыла да талаптарды койгула. Ошо. Сабырбек Жумабеков: урандан улуу башым менен кечирим сурайм. Уран Темирбеков аттуу кыргызстандык жаран пневмонияга чалдыккан атасын ооруканага жаткыруу үчүн кандай кыйынчылыктарга туш болгонун жана ооруканадагы орундарды саламаттыкты сактоо министрлиги менен Сабырбек Жумабеков ээлеп койгонун айтып чыккан. Анын орундарды Сабырбек Жумабеков менен саламаттыкты сактоо министрлиги брондоп койгон деген билдирүүсү чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Назарньюс маалымат агенттигине академик Сабырбек Жумабеков билдирди. Жигиттин жазганын окудум. Кантиде иштеген кызматкерлерге байланышып, алардан сурасам, атасы экөө ал жака барбаптыр. Мен өзүм Бишкекте иштеп, бул жактан бошобой жатам. Балким барса, алгачкы ирет стационарды биз ачтык. Ошондо ачылган 1-2 күн ажиотаж болуп, эл толуп, орун калбай калган. Барса ошол күндөрү барышы ыктымал. Орун калбай калды деп мага бирөө да чалган эмес. Уранды да туура түшүндүм. Орун жоктугуна байланыштуу атасын кыйнап койгон болсок, улуу башым менен урандын атасынан кечирим сурайм. Бирок анын саламаттыкты сактоо министрлиги менен Сабырбек Жумабеков орундарды ээлеп алган деген сөзү чындыкка дал келбейт. Орундарга кимдерди жаткыруу керектигин мен эмес, ошол жердеги дарыгерлер бейтаптын абалына, кырдаалга байланыштуу өздөрү чечишет. Алар атасы экөө азыркы учурда Discovery стационарында жатышыптыр. Саламаттыкты сактоо министрлигинен ушул күнгө чейин мага бирөө да чалып, орун камдап кой деп айткан эмес. Андай деп мага чалышпайт. Менин мүнөзүмдү көпчүлүк билет. Өзүм да бирөөгө антип чалбайм. Мага андай иштер жакпайт. Учурдан пайдаланып айта кетейин. Биздин үй бүлө мүчөлөрүнө карата ачык эле чабуул, кара пиар жасалууда.
Мисалы карындашымдын, кызымдын, келинимдин дары-дармектерди дүңүнөн саткан фирмалары бар деп айрым ЖММКлар жазып чыгышты. Алардын айткандарынын баары калп. Алардын дарыларды дүңүнөн саткан фирмасы мындай турсун, даанылап саткан фирмасы да жок. Бул иштерде ачыктан ачык эле иниме Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков жана мага карата жасалып жаткан кара пиар. Мен 30 000 кишиге операция жасап, алардын батасын алганмын. Менин дарегиме акыркы учурларда жакшы пикирлер көп айтылып кетти. Ошонун баары кимдир бирөөлөргө жакпай калды көрүнөт. Бизге чабуул жасап жаткандардын баарын Кудайга койдум, деп сөзүн жыйынтыктады Жумабеков. Эске сала кетсек, буга чейин Уран Темирбеков төмөндөгүдөй пост жарыялаган. 27-июндарда атамдын дене табы жогорулап, чыйрыгып баштаган. Поликлиникага кайрылып, ал жерден дарылап жатышты, бирок 30-июнь күнү абалы оорлошту. 1-июлда мемориал госпиталында рентгенге түшүп, мен бир тараптуу пневмонияга, атам эки тараптуу пневмонияга кабылганыбызды билдик. Дарыгерлердин көрсөтмөсү менен үйдө дарыланып жаттык. Бирок атамдын абалы 3-июль күнү аябай оорлошуп кетти. Өзүмдүн ооруганымды унутуп коюп, атамды сактап калуу үчүн шаарды түрөө кыдырып, оорукана издеп баштадым. Түштөн кийин Панфилов жана Кулатов көчөлөрүнүн кесилишиндеги обсервациядан орун таптык. Ал жакта атамдын кан басымын өлчөп, керектүү кагаздарды толтурдук. Сатурацияны текшергенде пульсосиметр 50-нү көрсөттү. Бул өтүшүп кеткен абал экен. Сатурациянын нормасы 90дон жогору болуш керек экен. Бизге ал жердегилер жасалма дем алдыруучу аппарат жок экендигин айтышып, аппарат бар жерге алып барыла дешти, деп жазган Темирбеков. Ал андан ары бардык жерге кайрылганын, бирок эч бир жер кабыл албай койгондугун айткан. Ганциге барууну чечтим, бирок баруудан мурда Сабырбек Жумабековго чалайын, тактайын дедим. Ал адамга мага орун жок экенин айтып, башка жерден изде деди. Дароо 2 мүнөттөн кийин эле Ганците жаткан менин досум чалып, ал жакта орун бар экендигин айтты. Шашылыш жолго чыктык. Жолдо атам өзү дем ала албай, кыйналып жатты. Ганциге келип, досум жаткан корпустун дарыгерин таап сурасам, бул жерде орун жок, башка корпуска баргыла деп койду. Араңжан досум чыкканында дарыгер кийлигишпе деп өз палатасына жөнөттү. Ар бир корпустан ошол эле жоопту алып жаттык. Аягында мени угушсун деп кыйкырынып баштадым. Анан эмне болду дебейсиңерби? Ошондо гана атама орун камдашып, аппарат тагып, колума керектүү дарылардын тизмесин карматышты. Анткени аларда көбү жок экен. Дароо шаарга чыгып, мен дарыларды алып келгиче, байкемдер аппарат алып, атама тагып коюшуптур, деди ал. Кийинчерээк ага бир дарыгер келип, дароо эле жардам көрсөткүсү келгендигин, бирок орундар Сабырбек Жумабеков жана Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан брондолгонун айткан. Мен мындай Кыргызстанда жашаганыма таң калган жокмун. Ошол түнү мен пневмония менен унаамда уктадым. Мага же атаңыз гана жатат, же экөөңүздөр тең башка жерден орун издейсиздер дешти. Таңкы 5те туруп ооруканадан жагымсыз көрүнүшкө туш болдум. Адамдар кичинекей бөлмөдө экиден жатышат. Дааратканалар кир. Коридордо адамдар эркин басып, аппаратты биринен алып бирине такканда, мурунга таккан жерин алмаштырбай эле колдонуп жатышты. Бул жерде эч кандай тазалык нормалары сакталбаганын көрүп, атамды алып кетүүнү чечтим, деп сөзүн жыйынтыктаган Темирбеков. Булак Назарньюс чекиткейжи. Европа өлкөлөрүнөн 164 кыргызстандык Бишкекке учуп келди. Авиатрафик компания авиакомпаниясынын Минск-Бишкек каттамы менен Кыргызстанга 164 кыргыз жараны келди. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Аталган чартердик каттамда Беларустагы жарандардан сырткары Австрияда, Бельгияда, Улуу Британияда, Германияда, Грецияда, Италияда, Литвада, Польшада, Украинада, Францияда, Филиппинде, Францияда, Норвегияда, Швейцарияда, Швецияда, Түштүк Африкада окуган студенттер да бар. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, пандемия башталгандан бери 60ка жакын чет өлкөдөн келе албай жаткан 20 000ден ашуун кыргызстандык мекенине кайтып келди. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиядан кайтып келгендер. Булак Азаттык үналгысы. Сооронбай Жээнбеков калк тиешелүү дары-дармектер менен камсыздалышы керек. Президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр Кубатбек Боронов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу боюнча чаралар талкууланды. Президент Сооронбай Жээнбеков айрым дары-дармектердин кымбатташы жана таңкыстыгы жарандардын негиздүү наразычылыктарын жаратып жатканын белгиледи. Биз дары-дармектердин запасы менен камсыздашыбыз керек. Бул багытта фармацевтикалык компаниялар менен тыгыз иштөө кажет. Калк тиешелүү дары-дармектер менен камсыздалышы керек, деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Булак Назарньюс чекиткейжи.